Bir ayaldın bekem görüngön külküsünün artında köptör bilbegen kaygılı bayanı bar ele. Bul Sara attуу ayaldın ömürü bir kezde bakıttуу үй бүлөдө жашап, бирок ажырашкандан кийин дүйнөсү талкаланган окуясы. Sara эч качан назик же жалкоо аял болгон эмес. Ал күйөөсүнө дайыма ишенимдүү болуп, жакшы күндөрдө да, оор күндөрдө да жандап келген. Ал чарчоого чыдады, ооруну көтөрдү, үй бүлөсү үчүн баарын курман кылды. Бирок үй бүлөсү урагандан кийин ал жалгыз калды. Эч кандай сый урматсыз таштап кетилди. Ажырашкандан кийин Сара кайрадан турмушка келүүгө аракет кылды. Ал өз өмүрүн иретке саласы келди, бирок жүрөгүндөгү жараат Аляяга элегеле. Ошол маалда бир эркек пайда болду. Ал жылуу сөздөрдү айтты, көңүл бөлдү, чыныгы сүйүүнү убада кылды. Саранын жараланган жүрөгү ошол сөздөргө ишенип калды. Ал кайра сүйүүгө татыктуумун деп ойлоду. Бирок чындыгы башкача болду. Ал эркек Сараны сүйгөн жок. Ал аны болгону бир жолу гана өз ырахаты үчүн пайдаланды. Андан кийин эч нерсе болбогондой кетип калды. Сараны боштук менен жалгыз калтырды. Сара өзүн адам эмес, бир нерсе сыяктуу сезди. Ошол түнү Сара көпкө чейин ыйлады. Анын көз жашы чыккынчылыктан гана эмес, өзүн барксыз сезгенинен болду. Ал өзүнө суроо берди. Мен ушундай мамилеге гана татыктуумунбу? Мен жөн гана башка бирөөнүн каалоосун канааттандыруучу каражат белем. Анын көз жашы токтободу. Ал өткөнүн эстеди. Күйөөсү үчүн өзүн кантип арнаганын, үй бүлөсү үчүн кантип күрөшкөнүн жана кайрадан бир эркек тарабынан кантип талкалангандан жүрөгү ооруду. Бирок ошол караңгынын арасында кичинекей жарык жылт этти. Сара бара-бара түшүнө баштады. Анын баалуулугу башкалардын мамилесине көз каранды эмес экенин. Башкалар аны барктабаса да, ал баалуулукта инсан. Ал жарааттан сабак алды. Ал акырындык менен кайрадан турууга үйрөндү. Өзүнө убадагы